Болчу менен, не знаю, оборот, аябай чоң оборот болчу. Кредиттери алынган болчу. Қаладағы келечек сауда борборунун жанындагы өрттөн эң көп материалдык чыгым тарткан Жазгүл Ахматова. Соодагер 2 жумалдын батирин сатып ишкерлигине 50 000 акш долларына чейин сарптаганын айтып көз жашын тыя албай турат. Дароо эле жолдош экөө соода түйүнүнө келгенде дүкөнүнө өрт жетелектигин көргөн. Өрт өчүрүү кызматы жалынды чектөөгө ала албай, суу чачуу 40 мүнөткө чейин токтоп турганын билдирди. Ичиндеги товарды сыртка чыгарууга толук мүмкүнчүлүк болгонун, Кайгул милициясы менен атайын бригада жол тосуп койгонуна нааразы. Банктан айсиясы бар Жазгүл айым ишкерлигин кантип жандантып, чыгымдын ордун толтурууга айла таппай турат. Бул жакка магазиниме өрт түшө элек болчу, мен кирип нерселеримди алып чыгайын деп өзүмдүн алып чыгайын десем, милиция балдар, пожарныйлар мени киргизбей коюшту да. Анан киргизгенде мен хотя бы кичине жарымын өзүм алып калмакмын. Бул магазин шаардын эң алдыңкы магазиндер болгон үчүн аябай чоң күйүп кетти, көп нерсе. Болчу менен, не знаю, оборот, аябай чоң оборот болчу. Кредиттери алынган болчу. Кече жакында үйүмдү сатып дагы киргизген болчум акчаны. Эмне себептен өчүрбөй атасыңар? Мен магазинимди сактап калайлык десек, высоковольтный свет турат. Ошол себептен биз азыр сууну ача албайбыз деп коюшту. А эмнеге светти өчүрбөй атасыңар десек, биз бул жакты карабайбыз деди. Ошонтип атып анан 1 сааттан кийин свет өчтү. Анан 1 сааттан кийин свет өчкөндөн кийин анан пожарный иштей баштады. Пожарный бир аз иштегенден кийин пожарныйдын суусу түгөп калды. Суусу түгөнүп кетти, ал кайра кетти. Кеткенден кийин кайра келди, келгиче уже магазиндер өртөнүп бүттү уже. От тутанганын базардын кароолчусу байкап, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына чакыруу түнкү саат 12:21 чамасында түшкөн. Өрттү чектөөгө алуу үчүн 7 өрт өчүрүүчү бөлүм жана ыкчам топ тартылган. Аны менен бирге электр тармагы кызматынан бир бригада жана кайгуулчулар жардам берген. Тилсиз жоо бүгүн түнкү саат 1:13 чектөөгө алынып 3,5 саатта толук өчүрүлгөн. Өрт өчүрүү кызматы жогорку чыңалуудагы электр линиясы тартылгандыктан суу кеч ачылганын толук моюндап, ыкчам аракеттен башка дагы 3 имарат сакталып калганын айтты. Бүгүнкү күндө өрттүн келип чыгуусу жана материалдык чыгымды тактоо башталды. Жок, ал жерде деген ток болуп атат. Сөзсүз түрдө өрт болгон жерде адамдардын коопсуздугу жаралат. Маселе ал жерде көпчүлүк дүкөндөрдө жарылуучу пропан газы толтурулган газ баллондор болгон. Ал эми өрттүн түшүнөм мен жарандардын өрт өчүрүүчүлөр келгенден кийин туруп калды деген. Мен жогоруда токтолуп кеттим. Ал жерде жогорку чыңалда 380 вольттогу мен өзүбүздүн биздин өздүк курамдын дагы коопсуздугу үчүн, техникалык коопсуздугу үчүн киргизе албайбыз. Жабыр тарткандар жана жарат алгандар болгон жок. Биздин биринчи жеңиш ушул болду. Эч кандай адам өмүрүнө зыян келтирилген жок. Өрттүн кесепетинен болжол менен 700 чарчы метр аянт күйдү. Анда ашкана, токардык цех, кийим сатуучу, азык-түлүк, текстиль дүкөнү жана жаңы курулуп жаткан көркөнүн чатыры толук күйүп кеткен. Ашканасынан айрылган соодагер кече күнү электр жарыгы 8 саат жок болгонун, газ баллон иштетпейм деп ишендирди. Жалындын тутануусу ашканалардан чыккандыгы болжолдонууда. Газ баллон сизге тийиштүү эмес? Мага тийиштүү, мен газ баллон иштетпейм. Газ иштетпейбиз. Бизде только холодильник менен аристон бар. Газ баллон иштетпейбиз да биз. Тамагам кылбайбыз, печка иштеткидей. Бизде мына мынаныбыз ham сыртта турат, тандырыбыз ham сыртта турат. Пожарныйлар бар экен да, күйүп бүткөн экен. Алар өз убагында качан чакырып түшкөн, кандай болгон? Мен билбейм. Азыр эми кандай болуп атат? Кайсылыгы кандай изилдөө жүрүп атат? Билбейм, иштекени билбейм. Шаарда жыл башынан бери 75 өрт кырсыгы катталып, анын 25 учуру ишкерлик жайларында болгон. Тилсиз жоонун кесепетинен 22 миллион сомдон ашуун материалдык чыгым келтирилген. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тынымсыз машыгууларды өткөрүп турарын айтканы менен, жапа чеккен жарандар өрт өчүүчүлөрдүн ыкчамдыгын сындап келет. Каланын борбордук базарлары өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Атайын суу чыгаруучу гидротүтүкчөлөр иштебейт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.